Насаат Кейджи тартуулайт. Шейх Абдишүкүр Ажы Нарматов. Урматтуу мусулман бир тууганым, "Ва мен бана кабраху кабла ан ядхула." Кабырга кирбестен мурда кабырыны кооздоп куруп койгон. Кабырыны нурдантып койгон. Кабырыны кооз чырайлуу кылып койгон. Кабырыңызды кантип чырайлуу кыласыз? Кабырыңызды кантип нурдуу кыласыз? Урматтуу мусулман бир тууган, мазардагы кабырыңды жарык болсун десеңиз, лейлектеги электр энергиянын начальниgiga барып договор түзсөңүз, сиздин кабырыңызды жарытып бере албайт. Түштүк электр энергиясынын начальниги ham кабырыңызды жарытып бере албайт. Кабырыңыздын жарык болуш үчүн тахажжуд намаз керек. Кабырдын жарык болуш үчүн жетимдин башын сылаш керек. Жетимдин башын неге сылайсыз? Пайгамбар алейхиссалам, "Ва мен масаха ала расил ятим", ким бир жетимдин башын сыласа, жетимдин башында канча түк болсо, ошончо соопту Аллах жазат дейт. Бизде эмне жетимдер жокпу? Мана арабтар келип жетимге жардам берип атат, жетимдерге сыйыр алып берип атат. Биз эмнеге кылбайбыз? Биздин колубуздан келбейби? Биз каяктагы 50 жылдык кылабыз, 60 жылдык кылабыз, 20 жылдык кылабыз, 40 жылдык кылабыз. Айылыбызда жетимдерчи. Урматтуу мусулман бир тууган, пайгамбарыбыз жетим өскөн. Жетимдерге осуят кылган. Жерде жетим ыйласа, сизге балаңыз мойнуңузга асылып эркелейт. Мектепке барат. Китеби бар, калеми бар, башкасы бар. Жаныңыздагы жетим китепке жетпестен, курсагы тойбостон, кышта бир палто кие албастан жетим ыйласа, пайгамбар айтат: "Иза бакал ятим ихтазза аршур рахман", жерде жетим ыйласа, Аллахнын аршы титрейт дейт. Аллах айтат экен: "Я Жабраил, мен абкал ятим", Жабраил, жетимди ким ыйлатты дейт экен. Эми көңүл бур, урматтуу мусулман бир тууган. Пайгамбар айтат: "Хайрул буют индаллахи бейтун фихи ятимун мукрам, хайрул буют". Үйлөрдүн эң жакшысы мачит, а? Ал масжиду бейти кулли тaqiyyin. Ар бир таквадардын үйү мачит болот. Жердеги эң улуу жерлер мечит болот. Хайрул буqa fil ard al masajiduha. Жердеги эң жакшы жерлер жер шарында мечиттер экен. Эң жаманычы базарлар дейт. Базарда бир-бирин алдамай мени оорады. Базарда бирөөдү бирөө алдасам деп турат. Бирок урматтуу мусулман бир мечиттен айырмасы жок. Хайрул буйт, дагы бир жакшы үйлөр бар экен. Кайсы үй десе, бейтун фихи ятимун мукрам, кайсы бир үйдө жетим сый урмат көрсө дейт. Жетим илим алса, жетимдин курсагы ток болсо, жетим билим алса, жетимдин үстү бүтүн болсо, жетимди сыйлаган үй, ал үй мечиттен айырмасы жок дейт. Бүгүн биз не кылып атабыз дамыла? Жетимдер өлгөн кезде кебирдел бала чака багам деп бечара кырсык болуп өлүп калды. Жетим ким шариятта? Жетим мен мата абуху дунал булуг. Атасы өлүп, балагатка жеткенге чейин жетим болот. Ла ютма ба'дал булуг, балагаттан кийин жетим эсептелбейт. Бизде кебир жаштар өлдү да, артынан 3-4тен жетим калтырып атат. Жетим калган кезде жетимдин айшаталары, жетимдин амакелери, жетимдин тагалары келип, балдай таттуу ширин сөздөрдү сүйлөйт. Биз барбыз дейт. Кайгырба дейт. Жетимдин эсебинен жылкыны соет. Жетимдин эсебинен бодомалды соет. Жетимдин эсебинен кыркылык кылат. Жетимдин эсебинен жылдык кылат. Жетимдин эсебинен элдик үчтүк кылат. Жетимдин эсебинен башка ак кийди, кара кийди кылат. Жетим байкуш мектепке барбастан мойнуна миңдеген карыздар жүктөлөт. Жетимдин акын жегендерди Аллах Таала Ниса сүрөсүндө "Innallazina ya'kuluna al-amwala yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira". Жетимдердин акын жегендер курсагына дозоктун отун жептир дейт. Дозоктун отун жептир дейт. Алардын бара турган жери да дозок дейт. Урматтуу мусулман бир тууган, биз жетимдерди эмне кылып жатабыз? Бизде жетим жокпу? Жетимдерге билим берүүгө жардам бердикпи? Кебирлерде жетимге мен бере албайм дейт. Мана арабтар жардам берип атат го. Ошолор деле айына $30 жөнөтөт. Кыргыз сомуга канча болот? Сиз мен 2000 сомуңуз жокпу? Сени 2 жолу чайханага барып аш жебей койгон бересиң. Отуруш кылбай кой. Ата бабабыз кылбаган, бүгүн отуруш кылат. Вечер кылат, 60 жылдык кылат. Не 60 жылга киргениңе сага 5ке бирөө жолдомо берди.
60'га киргени бар, сажда кыла элек, балагатка жете элек. Анан дагы юбилей кылат. 50'ге кирип Кудайга бир сажда кыла элек, юбилей кылат. Кайсы меңе тайраңдайсың? Урматтуу мусулман бир тууганым, ахиретибиз үчүн бир амал кылалы.